Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчевич өлкөдөгү кырдаал жана өкмөттүн COVID-19 боюнча көрүп жаткан чаралары тууралуу маалымат бермекчи. Ошондой эле сиздер жөнөткөн суроолорго дагы жооп ала алабыз деген ойдобуз. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем пресс-конференцию премьер-министра Кыргызской республики Боронова Кубатбека Айылчевича относительно о мерах, предпринимаемых мерах правительством Кыргызстана по COVID-19. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры и на радиостанциях, также в социальных сетях. Кубатбек Айылчевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, бүгүн мен сиздерге бүгүнкү күндөгү өлкөбүздөгү кырдаал, ага карата болуп жаткан чаралар боюнча, андан кийин элибизге кээ бир тармактардын өкүлүнө кайрылууларды айтайын деген ой максат менен сиздер менен жолугушуп отурам. Эми айта турган болсок, аткаруу бийлиги коронавирус пандемиясынын айынан ар бир өмүр үчүн болгон айгышкан күрөштө элди аман алып калууга ыкчам жана уюшкандыкта иштерди жасоого аракет кылып жатат. Өз убагында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, кошумча орун койкаларды ачуу, мүмкүн болушунча бейтаптардын баарына көңүл буруу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Экономикалык активдүүлүктү жандандырып, бутуна тургузууга аракеттер жасалууда. Айлык маяна, жүлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттарды табуу үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз, Кудай буйруса биз аны аткарабыз. Ал эми карапайым жарандарыбызды финансылык кыйынчылык менен кошо айлана алты кетирген вирус өзгөчө шаар ичинде кеңири кулачын жайып коркутуп келди. Вирус ар бирибиздин жаныбызга келди. Канчалаган жарандарыбыздын, жакындарыбыздын өмүрүнө күн санап коркунуч туулуп жатат. Илдет арабыздан кээ бир мекендештерибизди алып кетти. Учурдан пайдаланып, каза болгон бардык жарандарыбыздын жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен өкмөттүн жана өзүмдүн атымдан көңүл айтабыз. Мен Кыргыз Республикасынын премьер-министри катары гана эмес, офицер катары учурдагы чоң жоопкерчиликти, элдин жүгүн абдан жакшы түшүнүп турамын. Ошондуктан бир мүнөттү да бошко кетирбестен, күн түн дебей элдин кызматында болуп, кырдаалды жөнгө салуунун үстүндө ыкчам аракеттерди жасап жатабыз. Өлкө башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович тарабынан айтылган экономиканын потенциалын сактап калуу жана өнүктүрүү боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында өкмөт ишкердик субъекттерге колдоо көрсөтүүгө жана акырындык менен экономиканы калыбына келтирүүгө багытталган чараларды көрүп жатат жана кошумча чаралар дагы көрүлөт. Экономиканы калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүүнүн комплекстик планы үстүндө иштер активдүү жүргүзүлүүдө. Социалдык тармактагы бардык милдеттенмелер, социалдык төлөмдөр толугу менен каржыланып жатат жана мындан ары да каржыланат. Бул тармактагы иштер, башталган реформалар аткарылат жана улантылат. Сырттан жардам тартуу маселеси боюнча коронавирус менен күрөшүүгө өнөктөштөрдөн жана чет өлкөлөрдөн жалпысы 645 миллион АКШ доллар суммасына каражаттар тартылууда. Алардын ичинен финансылык жардам 627,3 миллион АКШ долларын түзүүдө. Гуманитардык жардам 17,7 миллион АКШ доллары. Бүгүнкү күндө бул каражаттар бюджетти колдоого 291 миллион АКШ доллары түштү. Урматтуу мекендештер, ушул жерден атайын токтолуп айтып койчу маселе, социалдык сеттерде, кээ бир сайттарда бүгүнкү күндө ушул боюнча кызуу талкуулар жүрүп жатат. 600 миллионго жакын, 400 миллиондон ашык
доллар акча каражаты Кыргызстанга келип түштү. Өкмөт, аткаминерлер ошол акчаларды кайда кетиргени белгисиз, жеп жатат, ичип жатат деген маселелер абдан көп элдин бүйүрүн кызытып айтылып жатат бүгүнкү күндө. Мына мен сиздерге айткандай, бүгүнкү күндө айтылган 408 миллион, жалпы жонунан 645 миллион урматтуу президентибиздин жардамы менен сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291,9 миллион доллар келип түшкөн. Бул бюджеттик колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да келиши күтүлүүдө. Бирок бүгүнкү күндө ар кандай айтылган сөздөр, жеп ичип ал деген сөздөрдүн баардыгын мен сиздерге премьер-министр катары айтып коюуга милдеттүүмүн. Андай маселе жок. Келген акчанын кайда кетип атканы, эмне болуп атканы боюнча сайттарга чыгарылып, отчеттор берилип жатат. Бирок ага карабастан ар кандай ушундай ушак сөздөр элдин арасында айтылып жатат. Бүгүн каржы министрлиги чыгып, кеңири бул боюнча сиздерге токтолуп айтып берет. Мен азыр ага кеңири токтолбой эле коеюн. Айтылган сөздөрдү кайда жумшалып атканы, эмне болгону, кайсыл акча кайсыл жакка жумшалып жатканы боюнча, бул боюнча сиздер кийинчерээк ошол маалыматты аласыздар. Бир нерсени мен сиздерге айта аламын. Эч кимге бул акча болбокту, деги эле элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Атайын кызматтар бул боюнча башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин катуу көзөмөл кылып иштеп келе жатышат. Бир аз чыдап турсак, мына Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толук кандуу отчетту ар бир мамлекеттик кызматкер ким ушул акча каражатына тиешелүү болсо элге жеткирип отчетторун беришет. Биз бул жагынан сөзсүз түрдө каттык менен бүгүнкү күнгө чейин көзөмөл кылып келе жатабыз. Ошондуктан 400 миллионду жеп алды, ичип алды деген сөздөр туура эмес. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн. Болгону 291 миллион АКШ долларында акча келип түштү. Ал иштетилип жатат. Бюджеттик колдоого келди, коронавируска каршы күрөшүүгө келди. Мен ошондой эле мындан сырткары дагы алыскы жана жакынкы биздин өнөктөш мамлекеттерден, союздаш мамлекеттерден бир топ жардамдар келип атышат. Материалдык түрдө жардамдар келип атат. Келген материалдык жардамдардын баардыгы мына 3 министрликтин базасында топтолуп жатат. Бул саламаттык сактоо министрлиги, экинчиси өзгөчө кырдаалдар министрлиги, үчүнчүсү бизде социалдык өнүктүрүү министрлигинде. Андан сырткары башка биздин эл аралык уюмдардан келген жардамдар дагы ошондой эле жумшалып жатат. Бүгүнкү күндө булар боюнча да катуу көзөмөлдө турат баардыгы. Коронавируска каршы күрөшүүдө берген жардамдар үчүн мен учурдан пайдаланып ушул биздин өнөктөш мамлекеттердин жетекчилерине, элине, бул Россия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана башка мамлекеттер ошолор менен бирге эле биздин мына өнөктөш эл аралык каржы институттарынын баардыгына жалпы элибиздин атынан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Андан сырткары биздин өзүбүздүн элдерибиз да топтоп мына башында бир топ суммадагы акчаларды топтоп жардам иретинде беришти. Аларды дагы колдонуу боюнча отчетторду, тиешелүү маалыматтарды сиздерге жеткирдик. Буюрса кийинки дагы берилген жардамдар боюнча дагы сөзсүз түрдө ушундай иштер жүргүзүлөт. Урматтуу мекендештер, ушундай кырдаалда коомубуздун ар бир мүчөсүнүн ролу чоң экендигин мен баса белгилеп кетким келет. Бул күрөштө ар бириңиздердин ролуңуздар жана ордуңуздар өтө чоң жана абдан маанилүү. Бул боюнча баса белгилегим келет. Себеби кырдаалды оңдоп кетүү ар бирибиздин колубузда. Бул үчүн жөнөкөй гана элементардык, санитардык талаптарды аткаруу зарыл. Ошондуктан учурдан пайдаланып мен бир нече маалыматтар менен кошо сиздерге кайрылуу иретинде айткым келет. Биринчиден, баардык саламаттык сактоо кызматкерлерине, дарысы жок дарт менен күрөшүүгө тартылган баардык мамлекеттик тармактардын кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиремин. Айрыкча социалдык тармактардын беттеринде масканын тагы чылпыктаган тер, чарчоого карабай тикесинен тике туруп, ар бир бейтаптын өмүрү үчүн күрөшүп жаткан саламаттык сактоо кызматкерлерине
кандай алкыш айтсак дагы жетишсиз деп ойлоймун. Баа жеткис кызмат кылып жатышат. Биздин кичинекей өлкө эле эмес, бүт дүйнө медицинасы ушул пандемиянын артында алсыз болуп жатат. Вирус менен күрөштө биринчи проблема учурда өтө баалуу болуп турган медицина кызматкерлерин вирустан сактай албай жатабыз. Азыр 879 учур медиктердин арасында катталды. Бирок анын 446-сы Кудайга шүгүр бүгүн оорусунан айыгып чыгышып, кайра катарга туруп иштеп жатышат. Бул жалпы ооруган медицина кызматкерлеринин 51%-ын түзүп жатат. Өкүнүчтүүсү кээ бир медицина кызматкерлерибиз каза болду. Медицина кызматкерлери өзүнүн ден соолугун тобокелдикке салып, башка адамдын саламаттыгын сактоо менен алектенип, анын калыбына келтирүү жана чуңдоонун үстүндө жан дили менен алектенүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бул эң жогорку гумандуулук. Сиздерге баш ийип таазим кылабыз. Өкмөт биринчи күндөн тартып медицина кызматкерлеринде кам көрүүнүн, жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздоонун, кошумча үстөк төлөк берүүнүн үстүндө иштерди жүргүздү. Атап айтсак, өкмөт медицина кызматкерлеринин статусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жетиштик. Мыйзам 2020 жылдын 21 майында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, президентибиз урматтуу Сооронбай Машарипович ал мыйзамга кол коюп берди. Мына жакында баарыңыздар билдиңиздер. Азыр өкмөт ошол медицина кызматкерлеринин айлык маяналарына кошумча төлөмдөрдү өлчөмүн жогорулатуунун үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы күндөрдө бул чечим жөнүндө сиздерге дагы маалымат беребиз. Мен ойлойм, биз медицина кызматкерлеринде ушул коронавируска каршы иштерди жүргүзүп талыкпай 3 айдан бери иштеп жаткан кызматкерлерге биз сөзсүз түрдө дагы өлчөмүн жогорулатуунун үстүнөн иштешибиз керек. Март айынын жарымынан баштап июнь айында толук кандуу, апрель айында толук кандуу төлөмдөрү кошумча төлөнүп берилди. Май айында дагы кошумча 8991 медициналык кызматкерлерге 109,8 миллион сом акча төлөнүп берилди. Июнь айында болсо республикалык бюджеттен дагы 109,6 миллион сом бүгүнкү күндө бөлүнүп берилди. Бул каражаттар штабтын чечими менен ушул июль айынын 10-на чейин баардык медициналык кызматкерлердин колуна тийиш керек деген талап коюлду. Тапшырма берилди. Мен ойлойм, саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги бул ишти 10 июлга чейин бүтүрүш керек. Учурда вирус тастыкталбаган, бирок эл ичиндеги өтө жакын белгилери бар пневмония оорусу каптады. Биздин саламаттык сактоо системабыздагы башкы тартыштык кислороддук концентраттык аппараттар болууда бүгүнкү күндө. Бул илдет биринчи жолу болуп жаткандыктан биз алгач баарыбыз жакшы билебиз, коронавирус деп, коронавируска анализдерди тапшырып, ал жерден чыккандарды дарылап, колдон келишинче жардамдарды бере баштадык. Акыркы мезгилде бизде коронавирус менен байланышкан экинчи оору пайда болду. Бул орусча айтканда внебольничный пневмония деп коет экен. Өпкө оорусу, ошо пневмонияга байланыштуу. Ушул оору коронавирус илдети жуккан деген тастыктама жок, же болбосо орусча отрицательный деп коет. Отрицательный анализдин результаты чыккан оорулардан пайда болуп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына биздин ооруканаларда дарыланып жаткандардын көпчүлүгү ушул илдетке жолуккан биздин жарандарыбыз болуп жатат. Ошондуктан буга чейин баардыгыбыз айтып жүргөн ИВЛ аппараты жетишпейт, кемчилик болот деп биз ошону даярданып иштеп баштаганбыз. Мына акыркы 10 күндөгү Бишкек шаарындагы ситуация көрсөтүп жатат. ИВЛ аппараты эмес, бизге эң негизгиси кислороддук концентраттарга аппаратына муктаждык жогору болду. Бул маселени дагы чечип жатабыз, Кудай буйруса. Азыркы мезгилде бизде жалпысынан саламаттык сактоо мекемелеринде 572 ИВЛ аппараты иштейт, 610 ошол кислороддорду концентраты бар аппараттар. Андан сырткары, мына Кудай буйруса биз Бишкек шаарындагы кемчиликти толук кандуу жоебуз деп турабыз. Акчасын төлөп
бүгүнкү күндө мына азыр мен жаңы эле дагы байланыштым. Ошол кислороддук концентраторду самолетко жүктөө боюнча документтерин даярдап бүтүп атышат. Эртең саат 10-дон 30 мүнөт өткөндө биз ошол Кытайдан келе турган самолетту күтүп жатабыз. Ал жерде биздин 500 ошол кислороддук концентратор аппараты келет. Андан сырткары дагы башка майда чүйдө ошол медициналык керектүү жабдыктар бар. Негизги күтүп атканыбыз ошол. Эртең келсе, Кудай буйрса, биз ушул толук кандуу Бишкек шаарындагы бүгүнкү күндөгү ситуациядан толук чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Анын артынан дагы 500 заказ бердик. Ал дагы ушул бир жуманын ичинде алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Каражат бар толугу менен. Бүгүнкү күндөрдө ошол каражатты кайра экинчи партиясына төлөө боюнча иштер уюштурулуп жатат. Андан сырткары гуманитардык жардам катары 23 ИВЛ аппаратын алдык. 52 кычкылтек концентраторун алдык. 30 БИПАП аппаратын алдык. 5 СИПАП аппаратын алдык бүгүнкү күндө. Донорлордун каражаттарынын эсебинен 63 ИВЛ аппараты жана 111 кычкылтек концентраторун сатып алабыз. Бул Дүйнөлүк банктын эсебинен ЭРИК деген атайын программа бар. Ошол программанын эсебинен июлдун 15-ине чейин ушул аппараттарды дагы келип калат деп биз азыр күтүп жатабыз. Өкмөт тарабынан дагы кошумча 50 миллион сом акча бөлүп бердик. Бул каражат дагы керектелүүчү медициналык жабдыктарга сатып алууга жумшалат. Биз койка орундарды боюнча маселелерди чечип жаткандай эле бул проблеманы дагы чечебиз. Дагы бир көйгөйлүү маселе бул кадр маселеси. Кадр маселесинде бардык медицина кызматкерлери мобилизацияланат. Негизги көйгөй болуп бүгүнкү күндө ушул кадр маселеси турат. Биз мына Бишкек шаарында абал курчуп баштагандан баштап буга чейин абал курчуса республикалык штабтын кандай иш-чаралары болду эле, республикалык штаб ошого даярдык эмне үчүн көргөн жок деген дагы суроолор болуп жатат. Республикалык штаб бул абалды прогноздук материалдын негизинде даярдыктарды көрө баштаган. Атайын талкуунун атайын ошо штабта болгон иш-чаралардын негизинде кайсыл жерде кандай койка месталарды, орундуктарды даярдайбыз деген биз буга чейин сүйлөшкөн иш пландарыбыз, чечимдерибиз бар. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндөгү абалга жараша койка месталар жаңы жасалып жатат. Алдын ала эмне үчүн жасап койгон жок деген маселе да чыгышы мүмкүн. Мен бул боюнча да сиздерге айтып коеюн. Алдын ала жасап коюуга биз мына Гансиден Манас аэропортунда эски мурунку Ганси деп аталган базадан 600 местаны бардыгын даярдап, бүгүнкү күндө ремонттолуп, тиешелүү ошол жердеги кроваттары, төшөнчүлөрү бардыгы даярдалып, бүгүнкү күндө даяр турат. Мына 224 кече күнү толтурду медицина тармагындагылар. 224. Бүгүнкү күндө кийинки блокторго жайгаштыруу башталды. Андан сырткары дагы биз 6 блокту аркы жагынан даярдоону бүгүн дагы жүргүзүп жатат. Атайын коргоо комитетинин балансындагы ошол блоктор, ал блокторду бүгүнкү күндө даярдоо жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм ушул жуманын аягына чейин ал дагы бүтөт. Андан сырткары биз башка ооруларды жайгаштыруу маселесинин негизинде биздеги болгон ооруканалардын ордунун баарын эсептеп чыкканбыз. Ошого байланыштуу бүгүнкүдөй абал жарала турган болсо, биз жогорку окуу жайларынын общежитиелерин, жатаканаларын, башка ушуга жарактуу тиешелүү жерлердин бардыгын эсепке алып койгонбуз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө медицина академиясынын жатаканаларынан 350дөй орун, Суворов училищасынын жатаканасынан 150 орун, андан сырткары Арабаев жогорку окуу жайынын жатаканасынан орундарды даярдадык. Жанагы айткандай, эки маселе бүгүнкү күндө орчундуу болуп турат. Бул кадр маселеси, экинчиси жанагы биз айтып аткан аппараттар. Аппараттар боюнча биз Кудай буйрса эртең толук кандуу чечебиз. ИВЛ аппараты боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык бүгүнкү күндө бизге
Бишкек шаарында жетиштүү деп кече күнү мага маалымат беришти. Бирок ага болбостон бизде республика боюнча бизге бүгүнкү күндө дагы 220 ИВЛ аппараты керек болот экен. Аны да биз сатып алуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Азыр Турциядан 50 комплект ИВЛ аппаратын, 50 комплект кислороддук концентратты алуунун үстүнөн биздин элчилик ошол жерде иш жүргүзүп жатат. Кудай буйруса, бул маселени дагы мен ойлойм чечебиз деп. Ошону менен урматтуу мекендештер, өкмөт, мамлекет, баардык мамлекеттик кызматтагылар бүгүнкү күндө орундарды даярдоо, толук кандуу биздин ооруларга жардам берүүнү уюштуруу боюнча иштерди тынымсыз күнү түнү жүргүзүп жатышат. Мен ойлойм, кээ бир кемчиликтер болуп жатат, биз аны моюнга алабыз, сөзсүз түрдө анын үстүнөн иштейбиз, аны жоюуга. Мен ойлойм, муну биз туура түшүнүү менен кабыл алабыз деп. Мына баарыңыздар массалык маалымат каражаттан көрүп, билип турасыздар. Дүйнө жүзүндө биздикиндей маселе. Дүйнө жүзүндө өнүккөн акча каражатынан, материалдык базадан, илимий жактан өнүккөн эч кандай маселеси жок көптөгөн чоң держава мамлекеттерде бүгүнкү акыбалды караңыздар. Мен башка бир мамлекетти салыштырып биздики жакшы деп айткым келбейт. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндөгү биздин мамлекеттин акыбалы, экономикалык биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги колунан келгенин жасоого аракет кылып жатабыз. Кадр маселеси боюнча токтолчу нерсе, акыркы мезгилде мына ушул абалга байланыштуу сунуштар дагы көп келе баштады. Маалымат катары айтып коеюн. Атайын ылдам окутуучу же болсо курсун жогорулатуу, повышение курсов, повышение квалификации деп коет. Ошондой атайын ишкана бар саламаттык сактоо министрлигинде. Ошол ишкананын алкагында биз мындан бир ай мурун эле ушул иштерди жүргүзүп баштаганбыз. Тез аранын ичинде кыска курс, баягы күнү бирөө айтып калгандай, согуш убагында бир малык, бир айлык, 2 айлык курстарда ошондой адистерди, офицерлерди даярдап жөнөтчү эле согушка деп. Ошонун сыңарындай эле бул жерде да ошондой кыска программаларды, бир жумалык программаларды иштеп чыгып, бүгүнкү күндө окутуулар жүргүзүлүп жатат. Биринчи 20 дарыгер бүгүнкү күндө курсун бүтүп ишке чыкты. Ошол Манас аэропортунда жана биз айткан жаңы базага ошол 20 дарыгер бүгүнкү күндө кече күндөн баштап ишин улантып жатышат. Азыр да ал жерде ошол курстан өтүп жаткандар бар. Андан сырткары биз жогорку окуу жайларынын ординатура, интернатурада окуган студенттерин, андан сырткары жогорку курстардын студенттерин дагы иштерге тартууга аракеттер жүргүзүп жатат. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги жогорку медициналык окуу жайларынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошолор менен чогуу иштерди алып барып жатышат. Андан сырткары кайсы бир бүгүнкү күндөгү акыбалы жакшыраак болгон региондордогу биздин медицина кызматкерлерин мобилизацияны баштадык. Бүгүн эртең мененки штабтын чечими менен биздин Ысык Көл обласы, Нарын обласы, Талас обласы, Баткен обласы, 4 областан бүгүнкү күндө биз Жалал Абад обласы, Кудай буйруса 100га жакын медициналык кызматкерлерди Бишкекке жардамга алып келип атабыз. Алдыңкылары бүгүн кечке чейин келишет. Алардын жатаканасы, орундары бардыгы даярдалды. Бул биздин Бишкекке мобилизация болуп келген дарыгерлер дагы башка ушул жердеги иштеп жаткан дарыгерлер сыяктуу эле өздөрүнүн майналарын алышат. Кошумча төлөмдөр дагы бардыгы сыяктуу алышат. Себеби булар ушул командировкага чыгып, командировкада болуп иштеп аткандай. И ошол менен бирге өзүнүн ордунда иштеген ошол айлык маянасы дагы сакталып калат. Биздин ак халатчан дарыгерлерибиз бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй каармандыкты жана чыдамдуулукту көрсөтүп жатат. Пандемияга каршы күрөштө биздин ак халатчандар мындан да чыдамдуулукту көрсөтүп, элибизди аман эсен алып чыгат деген терең ишеничтебиз. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери жана башка мамлекеттик органдардын дагы жумушу жеңил болбой жатат. Буларга дагы ыраазычылык билдирүү менен өзүбүздүн оюбузду билдирип коелу. Жыл башынан бери пандемияга башталган убакыттан тартып жогоруда белгилеп кеткен тармактын кызматкерлери күн түн дебей эс алуу жана майрам күндөрүнө карабастан вирус менен күрөшүүгө активдүү катышып жатышат. Биз бул кызматкерлерибиздин да аткарып жаткан эмгегин билебиз жана баалайбыз. Бул күрөштө ар бириңиздердин ролуңуздар жана ордуңуздар өтө чоң жана абдан маанилүү болуп жаткандыгын баса белгилеп кетемин. Кийинки маселе урматтуу жеке медициналык борборлордун жана лабораториялардын жетекчилери. Баарыңыздарды биз менен кызматташууга чакырамын. Элдин паникасын токтотуп, жардамга муктаж ар бир жаранга арга табууга салымыңыздарды кошуңуздар. Атайын штабтын чечими менен сиздерге анализ жүргүзүүгө, консультация берүүгө, дарылоого жана толук кандуу медициналык жардам көрсөтүүгө уруксат берилген. Бул маселе боюнча мен ойлойм сиздерге Саламаттык сактоо министрлиги жеткирди деп, эгер кайсы бир жеке клиника же болбосо жеке ошол клиникалык лабораториялар билбей жаткан болсо, мына бүгүнкү күндө мен официалдуу түрдө айтып коеюн, сиздерге толук кандуу уруксат берилген, тем более консультация берүү маселеси. Булардын баардыгын сиздер бүгүнкү күндө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушул эл бар үчүн мына сиздердин да бизнесиңиздер жүрүп жатат. Эл бар үчүн ушу бизнес гүлдөп жатат. Азыр четте карап турган мезгил эмес. Элди аман алып калуунун үстүндө баарыбыз биригишибиз зарыл. Бүгүн көпчүлүк жарандарыбыз жардамга өтө муктаж болуп турат. Ооруган жарандарыбыз эмне кылаарын билбей жатат. Ошонун айына мына паника пайда болуп элибизде. Паника пайда болуп. Бүгүнкү күндө кээ бирөө өзү барып больницалардын алдында ошол жерге жаткырууну талап кылып турушат. Бунун үчүн айтып койчу маселе атайын алгоритм бар. Алгоритмдин негизинде ооруканаларда иш жүргүзүлөт. Ооруну шектенип эле, оорубаса деле кээ бирөө ошол жерде барып алып бүгүнкү күндө ушундай биздин медицина кызматкерлеринин ишине мындай тоскоолдуктар жаралып жатат. Ошондуктан урматтуу жарандарыбыз, урматтуу мекендештер, паникага алдырбайлы. Мен сиздерден суранып кетем. Эгерде кандайдыр бир өзүңүздөр шектенип жатсаңыздар, сөзсүз түрдө мына участкалык врачтар бар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошол жактан консультация алып, сиздики туурабы, чындап эле ошондой шек барбы, ушул сыяктуу маселелерди ошол жактан чечүү зарыл. Баргандын баардыгын эле бүгүнкү күндө больницага жаткырып, ооруканага жаткырып, аны биз токтото албайбыз, бүтүрө албайбыз. Анда жеңил оорууну ал жакка жаткырып коюп, ооруп жаткан кээ бирөөнө бүгүнкү күндө жардам жетпей калышы мүмкүн болот. Ошондуктан атайын алгоритм бар. Кээ бирөө бүгүнкү күндө больницага 3 күндөп барабыз, жата албайбыз деген да маселелерди айтып жатышат. Бирок жата албаганыбыздын бирден бир себеби бүгүнкү күндө акыбалга жараша берилген алгоритмдин негизинде сиздерди ошо ооруканада кабыл алуу иштери жүргүзүлөт. Урматтуу мекендештер, урматтуу жеке клиникалардын башчылары, азыр баарыбыз биригип, ден соолугуна туура келген, туура келбеген дарыларды колдонуп, өз алдынча дарылануудан элибизди аман сактап калышыбыз керек. Элибиз адистердин кеңешине, колдоосуна бүгүн муктаж болуп турат. Ошондуктан биз жеке медициналык борборлордун жана лабораториялардын кызматкерлеринен пандемия маалында элге туура маалымат берүүгө жардам берүүгө ыктыярчылык иштерге чакырабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, COVID-19 сактануу боюнча Саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган алгоритмдерге ылайык акысыз медициналык консультацияларды ачыңыздар. Акысыз медициналык жардам көрсөтүү деп суранып аткан жокпуз. Колунан келсе, акысыз медициналык жардам берсе да биз абдан кубанат элек.
Бирок консультацияны акысыз ачсаңыздар, сіздерге чалып қалса, көпчүлүгү биздин жарандарыбыз бар, ошол жеке менчик клиникалардан дарыланып жардам алып жүргөндөр. Жок деген ошолорго консультацияларды берип турсаңыздар, бул да элге чоң жардам болгон болосуздар. Элге адистердин жеткиликтүү, ишенимдүү, так, туура маалыматтарды, кеңештерди берүү суу менен абадай бүгүнкү күндө керек болуп турат. Эч болбосо ушундан жардам берүүңүздөргө чакырам. Өзүңүздөрдү, жакындарыңыздарды, айланаңыздарды адамдарды аяңыздар. Аларды ушул вирустан аман алып калалы. COVID-19 мына байкап турабыз, абдан коркунучтуу вирус болуп турат. Мындан дүйнө эли жабыркап жатат. Четте карап турбай, баарыбыз эл үчүн бир катарга туралы. Буга чейин бир топ биздин аттуу баштуу кишилерибиз социалдык тармактарда, башка биздин блогерлер, жөнөкөй элибиздин арасында да ошондой ой пайда болуп, коронавирус деген оору бул атайын ойлонуп чыгарылган саясат. Бул жерде чиновниктер, атка минерлер, чоңдор, саясатчылар акча кылып жатат, бизнес кылып жатат деген маселелер менен элибиз ошого ишенип алып туруп, бүгүнкү күндө мына акыбалы тушка келип отурат. Өзгөчө кырдаал абал киргизилип 21 мартта. 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилди. Биздин өлкөбүздүн кээ бир аймактарында. Ошол учурда мен ойлойм, бул абдан туура киргизилген иш-чара деп ойлойм. 45 күндүн ичинде биз элге bundan кантип сактануу керектигин мажбурлоо жолу менен түшүндүрүүгө аракет кылдык. Карантиндер кирди, коменданттык саат кирди. Андан кийин экономиканын ишке киргизүү максатка ылайыктуу болду. Карантин өзгөчө абал убагында бир топ биздин социалдык сеттерден колдонуучуларыбыз, бир топ биздин жарандарыбыз нааразычылыктарды баштады, билдире башташты. Эл кыйналды, ачкыла, токтоткула, коронавирус жок. Бул ушинтип атайын ойлонуп табылган бизнес деген сыяктуу маселелер менен. Ошол убактагы киргизилген режим, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо маселелерин биз өзгөчө абалды киргизүү, карантин киргизүү, комендант саатты киргизүү менен элге жеткирүүнү максат кылып иштедик. Абал бир топ жакшы турду. Ушул маселелердин баардыгын бүгүнкү күндөгү абалга жараша өзгөчө абалды токтоткондон кийин көп аймактарда өзгөчө карантиндерди жок кылгандан кийин элибиз көчөгө чыгып кеттик. Эч кандай бир санитардык нормаларды сактоо болгон жок. Ошол санитардык нормаларды сактоо деген, ошону туталы деген биздин кээ бир жарандарыбызды жаман көрдүк. Иши кылса аягында мына биз туура эмес кылган мамилебиздин натыйжасында мына бүгүнкү абалга келип отурабыз. Эгерде айтылган 3 айдан бери мамлекеттик кызмат, саламаттык сактоо министрлиги какшап келе жаткан биз санитардык нормаларды сактап кое турган болсок, биз абалды мурункудай эле кармап туруп, бүгүнкү коронавируска каршы туруу бир топ жеңил өтөт эле деген ойдобуз. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, мен ойлойм бүгүнкү күндө кеч эмес, дагы эле биз ушул маселелерге көңүл буруп, санитардык норманы сактап, эл көп чогулган жерге барбасак. Кийинки кайрылуум, урматтуу социалдык тармактардын колдонуучулары, урматтуу журналисттер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, медициналык тез жардам кызматтары, дарыгерлер, башка тармактагы кызматкерлер ашыкча жүктөө менен иштеп жатышат. Чарчашты, ооруп да жатышат. Мына биздин аппараттан эле бир топ адамдарыбыз
вице-премьер министрлерге чейин бүгүнкү күндө ооруп калышты. 2-3 эселеген күч менен бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Рас, өлкөдө айрыкча Бишкек шаарында эпидемиологиялык кырдаал кыйындады. Бирок ушул абалды курчутуп, ого бетер чыңалууга чейин жеткирүүнүн ордуна бири-бирибизди колдоого алсак, бир аз да болсо эл ичиндеги психологиялык абалды оңдоого, басаңдатууга, элди тынчтандырууга жардам берген болот элек. Учурда элдин маанайын улам чөгөрүп, абалды улам курчутууга басым жасабай, ооруну жеңүү үчүн киргизилип жаткан сунуштар, кабыл алынып жаткан чаралар туурасында көбүрөөк кабарлар чыгарууга мен чакырам сиздерди. Мен сиздерди кызматташууга чакырамын. Кайсыл кабар, кандай кабар керек болсо, өкмөттүн пресс службасы ачык, так, туура жооп бергенге ар дайым даяр. Такталбаган маалыматтарды чыгарып, такталбаган маалыматты социалдык түйүндөрдө бөлүшүп, элди дүрбөлөңгө салбасак. Жакшыны бөлүшсөк, ар бирибиз эртең менен турганда бир күндүк жумуш күнүбүздө жок дегенде бир позитивдик материалды даярдасак, ошону элге жеткизсек. Аткаруу бийлигин, өкмөттү, бийликти мактоонун кереги жок. Жөн эле бир позитивдик элге жакшы, мындай жөлөк таяк бүгүнкү күндө психологиялык жактан жардам бере турган материалды даярдасак. Элибизде айтат, жакшыны бөлүшсөң көбөйөт дейт. Жакшыны бөлүшсөң жакшы көбөйөт дейт. Кайгыны бөлүшсөң азаят дейт. Жакшы сөз жарым ырыс деп коет. Ошондуктан ушул маселелерди биз куралга алып, унутпай, элге жакшы мындай жөлөк таяк боло турган маселелерге көңүлдү бурсак. Коронавирус башталганда, жана мен айткандай, өзгөчө абалды эмне киргиздиңер, элди кыйнадыңар, эл ачка калды, кыйналып жатат, тезирээк ачкыла деген абдан көп ушундай, анан баягы өкмөттү, бийликти сындаган маселелер абдан көп болду. Биз баарын түшүнөбүз, керектүү туура сындарды кабыл алабыз туура. Эми азыр карап отурсак, ошол социалдык түйүндөрдө кээ бир массалык маалымат каражаттарында эмне үчүн карантинди жок кылдыңар, тезирээк киргизгиле, өзгөчө абалды киргизгиле, элди кой берип ушуну кылдыңар деген дооматтар дагы кайра айтыла баштады бийликтин атына. Биз баарын туура түшүнөбүз. Биз сөзсүз түрдө ошонун үстүнөн иштейбиз. Колдон келишинче элге тыюу жолу менен, түшүндүрүү жолу менен бүгүнкү күндөгү абалды жакшыртуунун үстүнөн иштейбиз. Ошондуктан урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, урматтуу социалдык тармактардын колдонуучулары, биз сиздерди жогорудагы маселелерге туура түшүнүк менен кабыл алып, туура мамиле жасайт деген ойдобуз. Сиздер менен иштешүүгө ар дайым биз даярбыз. Кийинки кайрылуум жалпы коомчулукка. Баарыбызды биргелешип иш кылууга чакырам. Азыр саясий жана башка мотивтердин баарын артка калтырып, эпидемиологиялык абалды басаңдатканга болгон күчтү бириктирели. Ар кандай митингтерди уюштуруп, же жакында шайлоо өнөктүгү башталат, ага шылтоолоп, элди топтоп, оорунун жайылышына түрткү болбоого чакырамын. Кандай гана саясий максаттар болбосун, массалык топтолууларга жол бербейли. Ушул күндөрү баарыбыздын көздөгөнүбүз жана максатыбыз бирөө гана болсун. Ал вирус менен күрөшүү. Ошондой эле саясий партияларды шайлоого жумшай турган каражаттарыңарды COVID-19 пандемиясы менен күрөшкө салууга чакырабыз. Кыйчалып турган эл ар бириңиздердин эмгегиңиздерге, салымыңыздарга карап, кийин шайлоодо туура тандоого барышат деп ишенемин. Ошондуктан ушул күндөрү сиздердин чоң жардамыңыздарды күтөбүз. Эл башына кыйынчылык күн түшсө, карап турган оңбойт дейт. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Баарыбыз эл менен бололу. Кийинки маселе волонтерлорго. Биз эпидемиологиялык абалды
бир аз солгундатуу үчүн айрым кадамдарга барып жатабыз. Биз үчүн биринчи кезекте адамдын ден соолугу, өмүрү маанилүү. Экономикалык кандай гана кыйынчылыктар болгонуна карабастан, эл үчүн чектөөлөрдү айла жоктон киргизип жатабыз. Мындан албетте коомдун айрым чөйрөсү кайрадан катуу жабыр тартышы мүмкүн. Бирок биздин душманыбыз бирөө эле, ал коронавирус. Бул вирус менен күрөштө баарыбыз биригишибиз керек. Коронавирус жаңы башталганда, жазында 2 айга жакын убакыттын ичинде карантиндик режимде жаралган кыйын убакта элибиздин кыйналганын көрүп, активдүү жаштар үйлөрүндө тынч жата алышкан жок. Ар бир жаран колунан келген жардамын көрсөттү. Айрыкча жаштардын волонтердук иштери мактоого татырлык болду. Учурдан пайдаланып, мен жаштарыбызга, волонтерлорубузга дагы абдан өкмөттүн атынан, өзүмдүн атымдан абдан чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Чындыгында карантиндик режимде отурганда волонтерлордун биргелешкен, ынтымакташкан иштерин көрдүк. Өкмөттүн иши менен шайкеш келген иштерди жүргүзүштү. Азыр да сиздерге ишеничибиз, үмүтүбүз чоң. Калктын аярлуу катмарлары, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, улгайган кары картаңдар, аз камсыз үй бүлөлөр, көп балалуу үй бүлөлөр жана башкалар бизден жардам күтөт. Биз аларды катуу камкордук кылышыбыз зарыл. Бул жерде биз көрдүк, билдик, түшүнөбүз биздин волонтерлорубуздун орду чоң экендигин. Бул багытта иштерди өкмөттө вице-премьер-министр Аида Жекшенбаевна Исмаилова алып барат. Жарандык сектордун жардамга муктаж катмарына ыкчам жана даректүү колдоолор көрсөтүлөт. Волонтерлорду ушул ишке катышуусуна чакырабыз. Андан сырткары ыктыярчыларды кайрадан ишке чакырабыз, медициналык тармактагы. Кыйынчылык башка түссө, пейили кең элибиз бири-биринин ийине башын жөлөп келген. Оорун колдон, жеңилин жерден алып, жардам берип, жеңип келген. Көп бириксе тоо томкорот дейт. Ыктыярчы медицина кызматкерлерин биз кайрадан катарга туруусуна чакырабыз. Сөзсүз турда буларга айлык баянасы, төлөмдөр, башка штаттык кызматта иштеп жаткан медицина кызматкерлери сыяктуу эле төлөнүп берилет. Жалпы элге айта турганым, урматтуу жарандар, коронавирус инфекциясынын пандемиясы атамекендик экономикага жана көптөгөн үй бүлөлөрдүн материалдык бакубатчылыгына катуу сокку курду. Буга чейин өлкөнүн аймактарында киргизилген өзгөчө абал режими ооругандардын санынын кескин өсүшүнө жол бербөөгө шарт түздү. Ошону менен бирге өзгөчө абал жана карантиндик режим алып салуу илдетке чалдыккандардын санынын көбөйүшүнүн негизги себептеринин бири болду. Мен жана айтып кеткендей, биз карантинди өзгөчө абалды алып салгандан кийин кээ бир жаштарыбыз эркиндикке чыктык деп майрамдады, түшүнбөгөндүктөн. Элибиз көчөгө чыкты, иши бары да иши жогу да көчөгө чыкты. Мына ошонун кесепети жана мен айткандай бүгүнкү күндөгү биздин акыбалыбыз. Мен сөзсүз түрдө эле баарыбыз ушундай жаман болуп, анан көчөгө чыгып шарттарды кармаган жокпуз дегенден алыспын. Биздин мындай түшүнгөн, ситуацияны билген жарандарыбыз көп экен, алардын көпчүлүгү үйдө отуруп, ушул шартты берилген айтылган маселелердин баардыгын так сактоого дагы сактоону кармаган биздин жарандарыбыз дагы болду. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүбүз туура эмес айтылган, туура эмес маалыматтарга ишенип, бүгүнкү күндөгү акыбалга келдик. Эми ошого байланыштуу бүгүнкү күндөгү Бишкектеги акыбалга байланыштуу биз ушул күндөрү кайрадан Бишкек шаарына чектөөлөрдү күчөтүүнү туура деп чечтик. Атап айтсак, коомдук унаалардын иштөөсү эртең мененки саат 7-ден баштап 10-го чейин иштеп, андан кийин тыныгуу, андан кийин саат
17:00'дөн баштап 20:00-га чейин иштей турган болуп жатат. 21:00-га чейин кечиресиздер. Ишемби жана жекшемби күндөрү каттамга чыгышпайт же иштебейт. Коомдук транспорт шаарда ишемби жекшемби күндөрү мына биз бурунку жумадан баштап киргизгенбиз, ошондой эле иштебейт. Ал эми иш күндөрү жогорудагы айтылган график менен иштейт. Кафе, ресторандар жана коомдук тамактануучу жайлар 8:00-дөн 20:00-га чейин иштөөсүнө уруксат берилет. Супермаркет, соода түйүндөрү саат 7:00-дөн 19:00-га чейин иштейт. Базарлар күн сайын 6:00-дөн 17:00-га чейин иштейт. Бирок демалыш күндөрү базарлардын иштөөсүн бүгүн мына штабка сунуш киргизилип жатат, карап берүү боюнча. Бул маселени дагы карап туруп, биз чечимди кийинчерээк кабыл алабыз. Ошого жараша сиздерге кабар берилет. Төмөнкү ишмердүүлүктөрдүн түрүнө тыюу салынат. Буга чейин да тыюу болчу бир тобуна. Дагы эскертүү иретинде айтып коеюн. Балдар аянтчаларына жана батут, уруксатсыз соода жүргүзүү жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүнө, тойкана, түнкү клуб, барларга, караоке клубтарына жана башка көңүл ачуучу жайларга кардарлардын санына карабастан жана башкалардын иштери токтотулат. Мен ойлойм, элибиз коомчулук буга туура түшүнүк менен кабыл алат деп, биз бул кадамдарга аргасыздан барып жатабыз. Учурда эпидемиологиялык абал курушуп жатканына байланыштуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ооруга чалдыккандардын саны кескин көбөйдү. Бүгүнкү күнгө карата эпидемиологиялык абал дүйнөдө жакшы эмес. Кабардар болуп турасыздар, 10 миллиондон ашык адам бүгүнкү күндө вирусту жуктуруп алды. Анын ичинен 1,5 миллиондон ашык адам бүгүнкү күндө каза болду. Бул акыркы дүйнөлүк согуштагы кээ бир мамлекеттердин 4 жылдагы согуштагы жоготуусунан дагы көбүрөөк болуп атат. Ал эми биздин өлкө ичиндеги абалды айтсак, 6.000ден ашык адам бүгүнкү күндө оору жуктуруп алды. Бүгүнкү бир күндөгү акыбалыбыз 526 жаңы учур катталды. Каза болгондордун саны дагы көбөйүп баратат. Бир үйдө ар бирибиз өзүнчө күрөшүп жатсак, биздин медицина кызматкерлери күнүгө боздогон, сыздаган, ооруган адамдардын ар бири менен алышып жатышат. Канчасын ажалдан оозунан алып калса, канчасын колдон чыгарып жатабыз. Биз ушул медицина кызматкерлерин жок дегенди аяйлы. Алардын да жүрөгү ооруп жатат. Алардын да үй бүлөсү бар. 3 айлап үйүн көрбөгөндөр бар. Алардын да ден соолугу бар. Баарына кайыл болуп, ушул бүгүнкү күндө элим деп, элдин ден соолугу деп иштеп жатышат. Биз буларды аяйлы. Биздин колубуздан дарылоо келбейт. Баарыбыз эле кайсы дарыны ичип, кантип дарыланыштын жолун билбейбиз. Дарыгерлердин бир гана айтканы биз үчүн өмүрүбүзгө өмүр кошо тургандай сезилет. Ошондуктан аларды аяйлы, алардын айтканын кылалы, үйдө отуралы, үйдө бололу, бейчеки, жумушу жок эч кандай зарыл. Көчөгө бир жактарга чыкпайлы, ар бирибиз өзүбүз обочулонтолу. Мен ойлойм, үйдө болуу биздин колубуздан келе турган иш деп. Ошондуктан учурдагы жеке жоопкерчиликти ар бирибиз сезели. Эпидемиологиялык абал мындан ары да начарлап кетсе, кайтарылгыс жоготууларга алып келиши мүмкүн экендигин ар бирибиз түшүнүүгө тийишпиз. Элементардык ченемдерди сактабагандыктан биз саламаттык сактоо тутумун ооругандардын агымына алы келбей калган кыйын жагдайга алып келип коюшубуз мүмкүн. Буга байланыштуу кыргызстандыктарды өтө жоопкерчиликтүү болууга жана санитардык талаптарды так сактоого чакырамын. Илдетти тез жеңип чыгып, кадимки жашоо нугуна түшүүбүз өзүбүздүн аң сезимибизге гана байланыштуу. Ооруп калуудан же өлүп калуудан коркуп жашагандан көрө,
учурдагы кандайдыр бир ыңгайсыздыктарга чыдайлы, жоопкерчиликтүү бололу, коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Баарыңыздарга аябай муктаж болбосо да көчөгө чыкпаңыздар. Үйдө болуп бериңиздерди биз сиздерден көптөн көп суранабыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө мен жогоруда кайрылуу менен бирге өлкөбүздө жасалып жаткан жумуштарды, бүгүнкү акыбалды айтууга аракет кылдым. Кээ бир маселелер камтылбай кала турган болсо, биздин бүгүнкү күнү дагы бир топ брифингтерди, пресс-конференцияны уюштурганбыз. Түздөн түз министрликтердин жетекчилери чыгып сиздердин кээ бир албай жаткан суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет кылышат. Жалпысылап айтканда, мына биз экономиканын тармагын көтөрүү, ишкерликтерге жардам берүү, бизнести тез аранын ичинде кайра жолуна коюу, экономиканы жолуна коюу сыяктуу маселелерди, анан кийин жана айтып жаткан социалдык төлөмдөрдү, элибиздин кары картаңдарыбыздын пенсияларын, пособияларын, социалдык пособияларды бардыгын убагында төлөп берүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Айтылган маселелер, келген гуманитардык жардамдар, келген акча каражаттары, сырттан карызга, жардамга алынып жаткан бардыгы орду менен колдонууга биз контролдук жасап жатабыз. Сөзсүз түрдө контролдук болот. Кандайдыр бир мүчүлүштөр болсо, кемчиликтер боло турган болсо, мен ойлойм, бүгүнкү күндө колубуз жетпесе дагы коронавирус бүткөндөн кийин бардык кемчиликтерди жоюуга, эгер кандайдыр бирөө ашкере туура эмес иш жасаган болсо, аны ордуна коюуга биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондуктан элди жөн эле дүрбөлөңгө салбастан контролдук керек. Мен түшүнөм, коом контролдоп туруш керек. Бирок так маалыматтарга ишенип, туура маалыматтарга ишенип, биз ошол биздин ошол мамлекеттик кызматкерлер дагы сиздер сыяктуу биздин эл, биздин жаран экендигин туура түшүнүп, ошол туура маалыматтар аркылуу биз ушул иштерди жүргүзсөк деп суранамын. Мына туура сырттан абдан жакшы жардамдар келип атат. Биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович башынан эле коронавирус башталганда ушундай акыбалды көрө билип, бүгүнкүдөй ошол башка мамлекеттер алып жаткандай жардамдарды биз дагы алып калалы деп аракет кылып, мына башынан эле сүйлөшүп койгон 600 миллиондон ашык акча каражаты келе баштады. Бүгүнкү күндө 291 миллиону мен айтканда келди. Андан сырткары мына Кытай мамлекеттен бир топ гуманитардык жардамдар келди. Россия мамлекеттен бир топ жардамдар келди. Казак боордошторубуз, өзбек туугандарыбыз жардам беришти. Башка дагы мамлекеттерден ушундай жардамдар келип атат. Анан азыркы мезгилде мына бүгүнкү күндө кечээ күнү Россиядан атайын чоң бир группа келди, консультативдик жардам беребиз деп. Буга чейин Кытайдан да ошондой келип кетишкен. Роспотребнадзордон келген бир делегация келди, мына кечээ мен айткан. Делегациянын башында Вячеслав Юрьевич Саволенский деп Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары баштап ошол делегацияны алып келип отурат. Бул делегациянын келиши жакынкы күндөрдөгү дагы эле ошол президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин телефон аркылуу сүйлөшкөн макулдашуусунун негизинде келип отурат. Булар биздин врачтарга, биздин ошо мамлекеттик органдарга бир топ консультативдик жардамдарды бермекчи. Ушул делегациянын бул жердеги программасынын негизинде биздин эпидемиологдор, инфекционисттер, вирусологдор, реаниматологдор сыяктуу адистерибиз алар менен бир топ мындай өздөрүнүн баягы тажрыйбасын алмаштыруу боюнча иштерин жүргүзмөкчү. Бул акыркылар эмес деп ойлойм. Биз жалгыз эмеспиз. Биз дүйнөлүк коомчулуктун мүчөсүбүз, дүйнө менен коомчулукта жашайбыз. Ошондуктан мындай гуманитардык, башка материалдык, моралдык жардамдарды бизге ар тараптан келип жатат. Биз аларга ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы ошондой эле жардамдарды башка жакка уюштуруп жатабыз. Колдон келишинче буюрса дагы ушундай ынтымакта жумуштарды жүргүзө бермекчибиз. Ал эми сөзүмдүн аягында айта турганым, жалпы элибизге жогорудагы айтылган менин сураныштарымды туура кабыл алып,
массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү туура кабыл алып, ушул бизге бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй оорчулук мезгилинде өкмөткө, аткаруу бийлигине, баардык эле бийликтин бутактарына, ошондой эле жалпы элибизге бүгүнкү күндө сиздердин жардамыңыздар керек болуп турат. Ошого бүгүнкү күндө баарыбыз чогулап, ынтымакта тура турган болсок, мен ойлойм биз келген кырсыкты, коронавирусту жеңгенге мүмкүнчүлүгүбүз болот деп ойлоймун. Бул сөзсүз түрдө биз жеңип чыгабыз. Мен ичимден 100% ишенип турамын. Сиздерди дагы ошондой ишеничке чакырабын. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат Куатбек Элчиевич. Эгерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо биздин массалык маалымат каражаттары жөнөткөн суроолорду берип алалык. Буга биз баш аягынан бир 20 мүнөт бөлсөк, анткени суроолор көп эле экен. Уруксат этсеңиз, мен сизге ушу суроолорду бере турсам. Ошо BBC радиосунун Абдыбек Казиев эс алуу күндөрү Бишкекте унаалардын кыймылын чектеп койду бийлик. Медицина кызматкерлери жумушуна кантип жетишет? Март-апрелдеги каталарды кайталабайсыздарбы дейт. Медицина кызматкерлерине эс алуу күндөрүндө же кайсы бир күндөрү коомдук транспорт иштебеген күндөрү аларга уюшкандык түрдө жумушка жеткирүү, алып келүү уюштурулат. Бул боюнча тапшырма берилген, саламаттык сактоо министрлигине маселе чечилген. Мэрия менен чогуу бул боюнча иш алып барышат. Тазабек экономикалык басылмасы продукциясын сата албай жана тез бузулуучу айыл чарба продукцияларын коңшу өлкөлөргө экспорттой албай жаткан айыл чарба ишкерлерине кандай жардам каралган? Бизде тез бузулуучу продукцияны өндүрүүчүлөр менен экспорттоочуларга эч кандай проблема болбош керек. Себеби дегенде мына өзгөчө абал киргизилип турган убакта дагы биздин мамлекеттин ичинде дагы анан границадан сыртка чыгаруу же болбосо границадан кайсы бир азык түлүктүн түрүн алып кирүү боюнча эч кандай тоскоолдук болгон жок. Бул боюнча абдан катуу иш жүргүзүлүп, болушунча шарт түзүп берүүгө аракет кылдык. Кайсы бир жерде кандай маселе чыга турган болсо, биз аларга тиешелүү жардамды берүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө мен ойлойм аларга эч кандай тоскоолдугу жок. Өткөрүүгө бул Евразиядын алкагында коңшу мамлекеттер менен, үчүнчү коңшу мамлекеттер менен ушундай макулдашуулар жеткирилген башынан эле. Бардыгы туура түшүнүү менен кабыл алышып, андай маселе жаралган жок деп ойлоймун. Кыргыз-Кытай чек арасынын ишин жандандыруу качанга пландалууда жана кандай чаралар көрүлөт? Бүгүнкү күндө билгениңиздердей темир жол боюнча жүк ташуу иштеп жатат, темир жол аркылуу. Андан сырткары Эркештан өткөрүү посту иштеп жатат. Бүгүнкү күндө атайын алгоритм менен бул алгоритм ошол өткөрүү посту иштеп баштаган деле киргизилген. Азыр бизде Торгарт өткөрүү постундагы ишке киргизүү боюнча 1 айга жакын болду иш жүргүзүлүп жатат. Ал кайсыл алгоритм менен иштөө боюнча макулдашууга азыр Кытай тарап менен жете албай турабыз. Себеби биздин жүк ташуучулардын кызыкчылыгын колдоо үчүн биз кээ бир шарттар менен чыгып жатабыз. Ошонун негизинде азыр Кытай тарапта консультация жүргүзүп жатышат. Алар жообун бере турган болсо, мен ойлойм жакынкы күндөрү ачууга мүмкүнчүлүк болот деп. 15-июндан тартып аэропортторду жандандырууга даярдыктар көрүлүп жатканы айтылган болчу буга чейин. Бул багытта иштер кандай жүрүүдө жана эл аралык аба каттамдарын качан ачуу пландалууда? Маалымат бир аз туура эмес кетип калган. Ошол убакта граждандык авиациянын башчысы ушундай маалымат берилиптир. Штаб менен макулдашылбай калган экен. Кийин оңдоп кайра маалымат берди. Биз 15 деген жанагы датаны айтылган эмес, туура эмес айтылып калган. Азыркы күндөрдө кээ бир мамлекеттерден бизге ошол эл аралык каттамдарды кайра жандандыруу боюнча сунуштар келип жатат. Биздин тиешелүү кызматтар аны карап жатышат. Азыркы Бишкектеги ситуацияга карап туруп, биз жакын күндөрү ал маселеге кайра кайрылабыз. Бүгүнкү күндө толук кандуу могул күнү ачылат деген чечим жок. Кактус медиа басылмасынан суроо. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова ыктыярчыларды, анын ичинде ошо медициналык билими барларды топтоону сунуштады. Демек алар мыйзамга туура келбейт жана айлык алышпайт. Бул ошо туурабы? Анан дарыгерлердин айлыгы аз болгондуктан көптөрү ишин таштап кеткен, кээ биринин квалификациясы туура келбейт. Сиз бул чечимди колдойсузбу? Волонтерлор жана мен айтып кеткендей, март айынан баштап иштегенде волонтерлуктун ошол бир касиети мамлекет тарабынан дагы ошолорду
чакырган тараптан дагы бир топ мындай чыгымдар болот, бирок айлык маянасы каралбайт волонтерлук кыла тургандарга. Ыктыярчыларды, медициналык тараптан ыктыярчылар деп мен азыр да кайрылууну айтып кеттим. Алар келип иштей турган болсо, булар бүгүнкү күндөгү кайсыл штатта иштеп жаткан биздин медицина кызматкерлери сыяктуу эле ошол төлөмдөрдү алат. Ал эми айлык маянасы кыскарып кетти медицина кызматкерлеринин Бишкекте деген кечээ ушундай маалымат чыкты. Мен учурдан пайдаланып айтып коеюн, андай маселе жок. Эч кимдин айлыгы кыскарган жок. Бүгүн дагы кээ бир социалдык тармактарда ушундай кээ бирөөнүн алган айлык маянасынын суммасы көрсөтүлүп жүрөт. Мен айтып коеюн, бизге ушундай суроолор менен бир топ кайрылуулар болгон. Биз текшерип келгенде жанагы кызматкерибиз өзүнүн кээ бир обязательстволорун унутуп калып, ошол жакка чегерип автоматтык түрдө айлык маянасынан кармалып калган маселелерди көбүн эсе ошолор унутуп калып аткан болуп аткан. Мисалы үчүн бирөө кандайдыр бир кредит алат, айлык маянасынан ай сайын которуп берип туруу үчүн. Ошого маселелерди унутуп калгандар да чыгып атат да. Анан эгерде кимде кандайдыр суроо пайда болсо, эмне үчүн мен мурункудан аз алып калдым деген, аны деген ошол жердеги бухгалтерия менен эсептешип көрүшсө, алар мен ойлойм түшүндүрүп беришет толук деп. Кактус медиадан эле суроо. Бир нече ай мурда штабка медицина кызматкерлеринин квалификациясын тез арада жогорулатуу тууралуу сунуш келип түшкөндүгү белгилүү болгон. Натыйжада республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы гана тийиштүү даярдыктан өткөргөн. Штаб Кыргызстанда көп оорулар пайда болоору, пульмонологдор жана башка врачтар зарыл экендиги тууралуу сценарийди караган эмес беле дейт. Мен буга жооп бердим окшойт, жана айтып кеттим. Саламаттык сактоо министрлигинин базасында атайын центр бар, по повышению квалификации медицинских работников деп коет. Ошол центрдин аймагында мана биринчи ошол кайра даярдыктан, тез аралык даярдыктан өткөрүлгөн медициналык кызматкерлер иштеп башташты. Алар 20 киши бүгүнкү күндө Манас аэропортундагы түзүлгөн жаңы орундарга барып иштеп баштады. Азыр дагы окутулуп жатат. Алар да буйруса жакын арада ошол кыска программасын бүтүп анан ишке киришет деп ойлойм. Өлкө боюнча канча тест тоңдурулган, ал эми Оштогу тест качан ишке ашат? Анткени эмне себептен тесттерди сатып алды? Тоскоолдуктар келип чыгууда, ошол эле мына Ош шаары боюнча дагы көйгөй жаралды дейт. Бүгүнкү күндө республика боюнча бир гана Ош шаарында 1,5 миңден ашык 1700-гө жакын деп атышат. Ошол алынган анализдер тоңдурулуп турат. Бул кече күнкү маалымат. Бүгүнкүсүн биле элекмин. Биз кечинде штабта тапшырманы бердик. Тез арада бул маселени чечүү боюнча бүгүнкү күндө аны иштеп жатышат. Тест системалары боюнча бүгүнкү күндө маселе жок Кыргызстанда. 74 миңден ашык тест системасынын запасы бар бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Бул ПЦР тест боюнча 34 миңден ашык экспресс анализ ала турган тест системасынын запасы бар. Бир маселе чыкты, эмне үчүн 1,5 миңдей тоңдурулуп калганын себеби, бул жерде расходный материал деп коет экен, күндөлүк керектелүүчү, ошол жерде лабораториянын өзүнүн материалы болот экен. Бул жана пробирка сыяктуу, анын түрлөрү бар экен, бир ончакты. Ошол маселелеринин Ошто 2 күнгө түгөнүп калып, ошонун негизинде туруп калыптыр. Мен аны билдим. Тез аранын ичинде кайра ишке киргизүү боюнча кече тапшырмалар берилди. Мен ойлойм, бүгүн ал маселени толук кандуу жоюшат деп. Башка тоңдурулган анализдер Кыргызстанда жок. Эмне себептен жеке лабораторияларга тестирлөөгө кеч мүмкүнчүлүк берилди? Азыр оорулуу адамдар лабораторияларда топтолуп кезек күтөбү? Штабтан бул сунушту биз 2 ай мурун эле бергенбиз. Биринчиден 2 ай мурун өзүңүздөр билгендей, бизде мына лабораторияда анализ чыгаруу маселеси боюнча бир топ оор болуп аткан убакта биз ошол жеке менчик лабораторияларга уруксат берүү маселесин көтөрүп, штабтан уруксат берип, Саламаттык сактоо министрлигине тапшырманы берилген. Алар менен сүйлөшүп чыкканда бир гана Банецкий лабораториясы макулдугун берип, калганы бул боюнча иш алып барууга макулдугун берген жок. Биринчиден ал кездеги талап боюнча лабораторияны түзүү үчүн бир топ талаптар болот экен. Ошол талаптарды аткарылышы керек. Экинчиден ошого ылайыктуу ПЦР тесттерди анализин чыгаруучу тиешелүү баягы оборудование керек экен.
Ошого байланыштуу алар макулдугун берген эмес. Бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу биз кайрадан чечим кылып, биздин чечимибизди саламаттык сактоо министрлиги макулдугун берип, алар дагы макул болушту. Эч кандай уруксаты жок. Кимде мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, бүгүнкү күндө дарылоо, консультация берүү, анализдерди жүргүзүү иштерин жүргүзө берсин деп дагы кайрадан биз чакырып жатабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол жеке менчик клиникалардын, жеке менчик лабораториялардын ээлери мындай ошол ишти кабыл алып, биз да киришебиз дегенин угу элекмин. Эки эле лаборатория кечээ күнгө маалымат боюнча эки лаборатория макулдугун берип азыр даярданып жатышат. Бул аттары эсимден чыгып калды. Бизде Банецкийден башка дагы эки лаборатория ушундай иштерди жүргүзгөнгө макулдук беришти. Ошо Кактус медианын акыркы суроосу, ошо ыктыярчылар өздүк госпиталь ачууну сунуштоодо, койка орундар, СИЗ, медайымдарды табабыз деп жатышат. Алар кайда кайрылыш керек? Маселени ыкчам чечүү үчүн жазып отурбастан кайда чалуусу зарыл? Бул боюнча жумушту медицина саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Мадин Мусаевич Каратаев алып барат. Өкмөттөн болсо вице-премьер-министр Айда Жекшенбаева Исмаилова алып барат. Ушул кишилерге кайрылсаңыздар, маселе жок. Кандайдыр бир, мен жана айтып кеткендей, кайсы бир биздин жараныбыз, кайсы бир биздин жеке менчик ишкана компаниялар ушундай бир инициатива менен чыга турган болсо, биз баардыгын колдойбуз, колдон келген жардамды беребиз. 24 KG маалымат агенттигинен суроо. Окуялардын өнүгүү ыктымалдыгы боюнча сиздерде сценарий барбы? Аларды айтсаңыз, элдер эмнеге даяр болуш керек дагы алдыда? Элдер психологиялык жактан болсо, мына дүйнө жүзүндө күздө экинчи волнасы болот деп чоң мындай аттуу баштуу илимпоздор адамдар айтып жатышат. Биз биринчиден, мына биз жакын күндөрдөгү акыркы мезгилдеги Бишкектеги болгон ситуациядан байкадык. Ошого психологиялык жактан даяр болушубуз керек экен. Ал мезгилди дагы тынч аман, минималдуу чыгаша менен өткөрүүнү көздөй турган болсок, биз ар бирибизден эмне талап кылынса ошону аткарышыбыз керек. Жеке жаран болобу, кайсы бир жеке менчик компания болобу, кайсы бир элди тейлеген тармак болобу, мамлекеттик кызмат болобу, баарыбыз бизге кандай талап коюлса ар бирибиз ошону аткарышыбыз керек. Ошого даяр болсок, мен ойлойм, кандай болсо дагы, кандай шарт болсо дагы биз баардыгын жеңебиз деп ойлойм. Медиктер карантин шартында тийиштүү кошумча акыларды албай жатабыз деп арызданууда. Тактап айтканда, алардын июнь айы үчүн айлык акысы жумушчу смендери арбын болгондугуна карабастан мурдагы айга салыштырмалуу төмөн болгондугу айтылууда. Эмне себептен мындай болушу мүмкүн жана мындай шартта ким иш алып барат? Эми бул социалдык тармактарда улам чыгып жаткан маселе болуп жатат. Мен ар бир штабта бүгүнкү күндө ушундай шарт киргизгенбиз. Республикалык штабтын отурумуна областтардагы координаторлор да катышат, область жетекчилери эле эмес. Областтагы башкы санитардык врач да катышат. Мен ушулардын өзүнөн сурап жатам. Кандай кемчилик бар? Багыт боюнча. Жеке коргонуучу костюмдардын жетиштүүлүгү боюнча кандай деп. Күн сайын сурайм, бул адатка айланган маселе. Кимде кандай кемчилик болсо ошол жерден айтышат. Айлык баяна боюнча кандай маселе бар? Кошумча төлөмдөр боюнча эмне болуп атат? Ошолордун баардыгы мына 3-4 позиция мен ошол жерлердеги биздин координаторлордон сурайм. Кээ бирөөнө ал жерде айта албай калган маселе болсо телефондон айтсын деп, жетекчиликтин өзүнчө телефондон байланышкан күндөрүм да болду. Бүгүнкү күндө мен официалдуу түрдө айта аламын. Март айынын мына 21-ден баштап иштей баштадык биз өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалда. Ошол күндөрүнө 32 миллион акча. Андан кийин апрель айыныкы 100 миллиондон 132 миллиондун тегерегиндеги акча. Анан кийин мына май айына 109 миллион, июнь айына төлөнүп берилди булардын баардыгы. Эгерде кандайдыр бир маселе болсо, мына жаралып жатты,
объективдүү причинасы менен бул кээ бирөөнүн жана счетуна которгондо карточкасына ошол жердеги счеттору туура эмес берилип калган, кээ бирөөнүн дагы бир реквизиттеринен туура катачылык кетип калган, ушул сыяктуу маселелердин негизинде кээ бирөө жетпей калып кечире калган убактар болуп атты. Тилек каршы көбүрөөк катталды ушундай маселе. Ал эми июнь айыныкын мына бүгүн 2-июль болду. 10-июлга чейин толук кандуу региондорго которуп берип, элге жеткирип бүткүлө деп штабтын чечимин чыгарып бердик дагы биз. Буюрса 10-июлга чейин бардык медицина кызматкерлери айлык маянасы эмес, кошумча төлөмдөрдү алып бүтүш керек. Июнь айы үчүн. Кодбек 24 кишинин акыркы суроосу, ошол менен суроолорубуздун эң акыркысы деп санайлык. Эмне себептен бардык милицияларга компенсация төлөнүп берилген эмес, ошол эле Ички иштер министрлигинин көзөт кызматынын кызматкерлерге аларга дагы тийиштүү акча каражаты берилбептир? Мындай маалыматым жок экен. 200 миллиондон ашык акча каражаты мына жакында коюлган чыккан токтомдун, өкмөттүн токтомунун негизинде Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кошумча ошол төлөмдөрдү төлөө үчүн которулуп берилди. Анан ичинде кимге төлөйт, кандай төлөйт, ал министрликтин өзүнүн ички тартиби, ички иши болуп эсептелинет. Мен штабтын жетекчиси катары, мен өкмөт башчы катары министрден сурап билип коеюн, андай маалымат жок экен менде. Чоң рахмат. Кодбек Элчич, эркин микрофон. Мен эми айта тургандардын баарын айттым. Өкмөттүн бүгүнкү күндө алдында турган маселелерин баарын мен баш болуп өкмөт мүчөлөрү бардыгы толук түшүнөбүз, жоопкерчиликти сезебиз, элге кызмат кылабыз деп келгенбиз, кызматты ак ниет менен кылганга биз даярбыз, ошону аткарып жатабыз деп ойлоймун. Президентибиз тарабынан ант берүү күнүндөгү өкмөттүн мүчөлөрүнүн берилген айтылган маселелер, 3 багыттагы маселелерди бүгүнкү күндөгү негизги маселелер катары, анын ичинде бүгүнкү күндө актуалдуу эң жооптуу маселе коронавируска каршы күрөшүү маселесин өкмөт бүгүнкү күндө толук кандуу алып барууга мүмкүнчүлүк бар деп ойлоймун. Кээ бир кемчиликтер боюнча мен айтып кеттим, ал кемчиликтерди жоюун үстүнөн иштеп атабыз, иштейбиз. Бардык жарандарыбызга толук кандуу жардам берүүнү биз биринчи максат катары көрүп ошону иштейбиз. Мен ойлойм, менин жогоруда айтылган кайрылууларымы, кээ бир айткан сөздөрүмү бардыгыңыздар туура кабыл алып, ошого туура баа бересиздер деп ойлоймун. Бул жерде коркуп, акыбал абдан оордоп кетиптир деп, чындап эле акыбал оордоп баратат. Паникага түшүштүн кереги жок. Сабырдуу бололу баарыбыз. Сабырдуу болсок, ынтымактуу болсок, биз бардыгын жеңебиз. Биздин ата-бабаларыбыз, кыргыздардын ата-бабалары илгертен мындан да оор күндөрдү баштан өткөргөн. Ошол убакта окту колотту өзүнчө болуп жашаган кыргыздар бир заматтын ичинде чогулуп ынтымакташып, ага чейин ичкара араздашып, таарынышып жүргөндөр таарынычтарын таштап келип, бардыгы чогулуп отуруп, ошого окшогон сырттан келген жоону башына түшкөн иштердин баарын жеңип чыгып жүргөн. Ошон үчүн кыргыз 3000 жылдан бери мамлекет болуп жүрөт. Акыркысы. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө дагы ошол улуу кыргыз элинин урпактары биз тарыхты эскерип, биздин ата-бабаларыбыздын керездерин эскерип, ынтымакты алдыга коюп, бирге болуп, баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, алдыда турган кыйынчылыкты жеңебиз деп ойлоймун. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кодбек Элчич ушу өлкөдөгү кырдаал жана өкмөттүн COVID-19 боюнча көрүп жаткан чаралары боюнча маалымат берди жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн дагы суроолоруна жооп берди. Көңүл бурганыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат.